Урматтуу элим, Манас атанын 7 осуятында айтылгандай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, журт башына келген кыйынчылыктарды бирге жеңүүнүн аракетиндебиз. Оорунун артында оомат бар деген аталарыбыз. Демек, биз бул күндөрдүн артынан жаркырап келер келечек бар экенине ишенели. Бир келген сыноого кубатыбыз бошоп, мүңкүрөп кала турган эл эмеспиз. Тескерисинче, бул абалда ар бирибиз чыйралып, элге жетсин, эл аман болсун деп чуркаган жаш демилгечилерди колдоп, кыябы келген жерден ар бирибиз кол кабыш кылалы. Ооруп айыккан баш болсун, өлүп көбөйгөн мал болсун деп акылмандарыбыз айткандай, ар бир сыркоолуп жаткан мекендешибизге ден соолук тилейли. Канча деген катаал мезгилдерде бири-бирин сүйөп, бири-бирине өбөк, бирине жөлөк болуп, элибиз жаркын күндү өздөрү куруп келген. Бүгүн дагы ар жак бир жактан жардам күтпөстөн караандай калктын күчү менен вирусту жеңип келатабыз. Сабыр кылалы, жеңебиз, дагы бекем бололу. Аз калды, чыдайлы. Бүт дүйнө дүрбөлөңгө түшүп жатканда Манастын эли кандай эл болорун, улут деген уңгунун үлгүсү кандай болорун бизден таанышсын. Ынтымактын анык күчү бизде экенин көрүп, суктанып да, таңданып да бүткөн жандар бар. Демек биз бүгүнкү күндө жер шаарында үлгүбүз. Элдин ушул аруу нуру өчпөсүн, улуулук жолубуздан тайбайлы. Урматым менен Үмүтай Абдышева, Жайыл райондук маданият үйүнүн кызматкери.